Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бул жаңылык болсо рейд тууралуу. Азыр көптөгөн WhatsApp группаларга, бизге личкага толтура рейд жүрүп атыптыр. Массалык түрдө биздин жарандар депортация кылат экен деген көптөгөн голосовой сообщениялар келип атат, жөнөкөй сообщениялар келип атат. Ошо голосовой сообщениени азыр угуп коюңуздар. Менты трясутся, боятся что-то делать. Да и им, чтобы ты понимал, смотри, вот он отправил, вот сейчас они поймали вот нашу сестру, да, вот они ее отправят, 100 тысяч премиум получит. А если на СВО отправить, 400 тысяч премию получает. И вот чем в день они сколько наловят, столько им премию дают. Понимаете, это бизнес, брат. Узбеки, таджики, киргизы, вот. Ну, в общем, азиатов, понял. Со всеми по жести после этих московских событий, короче, будут мстить, как они говорят. То есть Бастрыкин сказал, этот руководитель Следственного комитета, чтобы, короче, до ужаса всех доводить, чтобы желания не было в Россию больше ехать, понял? Негизи эч кандай рейд жүргөн жок, себептеген азыр май айына чейин массалык рейд күтүлбөй эле. Муну биз МВДдан да тактадык, жана элчиликтен да тактадык. 9 майда Кыргызстандын президенти баш болуп, башка өлкө дүйнө жүзүнөн улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгына карата президенттер келет. Ошон үчүн ошого чейин эч кандай рейд күтүлбөй эле болгону МВД тарабынан ошо массалык уруштар болуп кетпесин, массалык эгерде мындай межнациональный жана межконфессиональный почвада эч кандай уруш талаш болбосун деген эле ошондой билдирүү болгон, бирок рейд жөнүндө эч кандай сөз жок. Ошон үчүн коркмой жок. Андан тышкары урматтуу мекендештер, реестр тууралуу көптөгөн мекендештер бизге кайрылып атат. Жакынкы 2-3 күндө биз ошо реестрдин дагы бир жолу кантип чыгыш керек, алгоритмдерден үтүр точкасына чейин айтып беребиз. Аны биздин атайын расмий Telegram каналдан жана YouTube каналдардан карап туруңуздар. Көп мекендештер ошо реестрден чыга албай атат. Отделение по вопросу миграцияга барса, ал жерден эч кимди кабыл албай атат, кээ бир жерден кабыл алып атат. Баш аягы 85 миң жаран кирген болчу, азыр бүгүнкү күндө 78 миңге түштү. Демек, жанагы ортодогу 7 миң киши реестрден чыкты, эми 78 миң кишини дагы чыгарганга аракет кылыш керек. 30 апрелге чейин бизде убакыт бар. Үтүр точкасына чейин 1-2 күндө айтып беребиз. Бүгүнкү силер менен маек болсо рейд жөнүндө болчу. Рейд эч кандай күтүлгөн жок, болбойт, паника болмой жок. Ошон үчүн рейд болуп атат деген группага ошо видеону дагы жөнөтүп коюңуздар. Анан урматтуу мекендештер, көп мекендештер кирип чыгып атат. Ошо кирип чыкканда, эгерде силерде мүмкүнчүлүктөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, биз иштешип жаткан жаамат бар. Болградский проспектте номерин айта кетейин, +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. 4-чү выходтан Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Рейд тууралуу болсо, биринчи маалымат бизге түшөт, аны биз силерге айтып беребиз. Ошон үчүн тастыкталган маалыматка ишенбеңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер.